Урматтуу Кыргызстандын жарандары, урматтуу Борбордуу Азия мамлекеттериндеги коомчулуктун өкүлдөрү. Сиздерге азыр дагы дүйнөдөгү саясий абал боюнча токтолуп кетейин деп чечтим. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Американын президенти Дональд Трамп жаңы шайланганда жакшы иштерди баштап, Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүгө баруу үчүн көп аракеттерди көрдү. Сауд Арабиясынын шаары Эриятта, андан кийин Туркияда бир нече жолугушууларды өткөрүп, анын мамлекеттик катчысы дагы, башка жетекчилери дагы Орусия менен, Украина менен сүйлөшүүлөрдү баштады. Дүйнө коомчулугу буга аябагандай чоң ишеним артып турду. Акыры тынчтык калыма келет деп үмүт этип калдык. Бирок тилекке каршы Американын президенти Дональд Трамп, Орусиянын президенти Владимир Путин менен дагы, Украинанын президенти Владимир Зеленский менен да сөз табыша албай, азыр кайрадан сүйлөшүүдөн баш тартууда. Эмне үчүн мындай абал келип чыкты деген суроо болот. Анткени мына ушул сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Европа кеңешинин мүчөлөрү, ошол эле Франция, Германия, Италия, Британия жана башка өлкөлөр Трампка катуу кысым көрсөтүп, жалпы эле батыш мамлекеттери Орусия менен сүйлөшүүнүн эч кандай кажети жок, Украинага толугу менен жардам беришибиз керек деп катуу кысым кылышты. Андан тышкары Европа кеңешинин мүчөлөрү дагы, ага бир 30 мамлекет кирет, алар дагы өздөрүнүн таасирлерин тийгизишти. Мындан тышкары Американын Конгресси, Линдси Грэм баштаган кээ бир сенаторлор, конгрессмендер Трампка катуу басым көрсөтүшүп, мындай сүйлөшүүлөр жүргүзүүнүн кереги жок, Россияга пошлина киргизиш керек, санкция киргизиш керек, Россия бүт Европаны басып алайын дейт. Америкада каршы аракеттерди көргүзүп атат, бизге баш ийбей атат деген маанайда конгрессмендер каршы чыгышты. Алар дагы Трампка колдон келген кысымын көрсөтүштү. Мындан тышкары Ак үйдүн администрациясында иштеген кээ бир чиновниктер дагы, Орусияга каршы багытталган кээ бир чиновниктер дагы Трампка карата түрдүү агитациялар жүргүзүп, каршы аракеттерди көрүштү. Эч кандай сүйлөшүүлөр болбош керек деген иштерди жүргүзүштү. Мына ушулардын бардыгына эч кандай моюн бербей, Американын президенти Трамп өзүнүн баштаган ишин аягына жеткириш керек болчу. Бирок тилекке каршы ошону Трамп мырза жазай алган жок. Бул өтө өкүнүчтүү. Ал Дональд Трамп дүйнөдөгү эң чоң мамлекеттин, эң бай мамлекеттин, эң күчтүү мамлекеттин президенти, дүйнөнүн президенти катары ушул ишти баштагандан кийин Путин менен Зеленскийди ортого алып, экөөнү отургузуп, катуу талаптарды коюп, айрыкча Зеленскийге: эгерде сен тынчтык келишимине кол койбосоң, анда мен Америка эч кандай сага жардам бере албайбыз, курал жарак жагынан дагы, акча жагынан да жардам бере албайбыз. Мен бул согушту мен баштаган жок, муну Байден баштады. Европанын мамлекеттери баштады. Батыш мамлекеттери баштады. Мен эч кандай буга жардам бере албайм. Токтот деп эле катуу айтып, Россиянын президенти менен дагы баягы дипломатиялык тилде сүйлөшүп, эч кимди укпай, Европа кеңешин укпай, конгрессмендерди укпай, өзүнүн аппаратын укпай, аялын укпай, мына ушундай принципиалдуу аракеттерди көргөндө, сөзсүз түрдө Россия менен Украинанын ортосундагы согуш токтоп калмак буга чейин. Ушундай 100% мүмкүнчүлүктү Трамп колдон чыгарды. Ал эми Россиянын президенти Владимир Путин тескерисинче өзүнүн эрки бар, өзүнүн көз карашы бар, позициясы бар президент экендигин көргөзө алды, өзүнүн улутунун кызыкчылыгы үчүн бекем тура алды, койгон талаптарды бекем көргөзө алды, далилдей алды. Анткени буга чейин Американын президенттери, ошол эле Байден, ошол эле Барак Обама жана башкалар Россиянын президентин алдап келген, убадаларды берип келген, 200-дүүлүккө барышкан, ошонун баарын Путин президент катары билет. Ал алdoого жол берген жок, бул жолкусун бекем турду. Мына ушуну дагы айтып кетейин деп атам.
Анан акыры Дональд Трамп аябагандай чоң кемчиликке жол берип, 50 күн убакыт берем Россияга. Шу 50 күндүн ичинде Россия сүйлөшүүгө барыш керек. Болбосо мен 100% пошлина киргизем, санкция салам деп коркутуп чыкты. Андан бир жума өтө элек жатып эле, анан кайрадан ал жарыя салды. Жок, мен 50 күн бербейм. 50 күн көп болуп калат экен. Анткени Путин канчалык менен сүйлөшкөнгө менен кайрадан бомба ыргытып атат, жөнөкөй адамдарды өлтүрүп атат, мени укпай атат. Путин менен сүйлөшүү эч кандай маңызсыз экен. Ошон үчүн мен 10-12 күн ичинде бул ишти бүтүрөм. Же болбосо пошлина 100% пошлина салам, андан тышкары санкция киргизебиз деген жарыя кылды. Бул экинчи жарыясы болду. Бирок Трамптын бул талабы эч кандай суу кечпей турган талап экенин дүйнө коомчулугу билет. Азыр көп байлардуу дүйнө пайда болуп, БРИКС деген эл аралык уюм пайда болуп, азыр дүйнө өзгөрүп атканын Трамп билген жок. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Трамп буга чейин Кытайга, Канадага жана башка өлкөлөргө 50%, 70%, 100% пошлина салган учурлар болгон буга чейин. Ушул эле мөөнөтүндө. Бирок алардын баары иштебей, Кытай тескерисинче алар дагы ошондой процент пошлина салып, акыры Трамп артка чегинүүгө мажбур болгон. Ошон үчүн азыр Трамптын пошлина менен коркуткандыгы жана санкция менен коркуткандыгы эч кандай суу кечпей турган нерсе экенин дүйнөлүк коомчулук түшүнүп калды. Ошентип Трамп өзүнүн позициясы жок, эрки жок, өтө алсыз президент экенин көргөзө алды. Дүйнөлүк коомчулук аны эң күчтүү эрки бар президент деп ойлогон. Бирок тилекке каршы өзүнүн баштаган ишин аягына чыгара албаган, эрки жок президент экендигин дүйнө коомчулугу тааный баштады. Андан тышкары президент ойлонбой сүйлөп, улам-улам маалымат жыйындарын берип, улам-улам жарыяларды чыгарып, сөздөрдү сүйлөп атканы дүйнө коомчулугунун сыйына татыган жок. Бул жакшылык алып келген жок. Мисалы Путин мындай иштерге барган жок. Ар бир ишти жасаганда дагы, ар бир сөз сүйлөгөндө да ойлонуп, анын түпкү натыйжасын карап, анан сүйлөп аткандыгын бүткүл эксперттер айтып жатышат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Трамп кызматка жаңы киришкенде Американын мурдагы президенти Джо Байденди аябай катуу сындап чыккан. Мына ушу Джо Байден жана Европа кеңешинин мүчөлөрү, батыш мамлекеттери согушту баштады. Украина дагы күнөөлүү буга. Деп батыш мамлекеттерин мурдагы президент Джо Байденди күнөөлөп чыккан. Эгерде мен Дональд Трамп президент болсом, бул согуш болмок эмес. Бул согушту мен баштамак эмесмин. Мындай абалга жеткирмек эмесмин деп мактанып чыккан да. Эми азыр мына 6 ай өтө элек жатып, 6 айдан бир аз эле убакыт өтө элек жатып, ошол Дональд Трамп өзү ошо Джо Байдендин жолуна түшүп калды. Өзү Европа кеңешинин мүчөлөрү менен биригип алды, батыш мамлекеттери менен биригип алды. Орусияга каршы мына Патриот деген ракетаны $300 миллион атайын бөлүп бюджеттен. Ошол ракетаны сатып алып, андан башка орто аралыкта уча турган ракеталардын баарын бөлүп берип жатат. Джо Байден эмне кызматтарды аткарса, кандай аракеттерди көрсө, согушту улантуу боюнча. Дональд Трамп ошондой эле аракеттерди көрүп атат. Джо Байденден эч айырмасы жок калды азыр. Ошон үчүн дүйнө коомчулугу азыр Дональд Трампты сыйлабай турган учур. Мындан тышкары азыр Дональд Трамп менен Владимир Путин ортосунда мамиле өтө кескин начарлап кетти. Анткени Американын президенти Россиянын намына, алардын кээ бир саясатчыларына, айрыкча Дмитрий Медведевке карата да катуу туура эмес сөздөрүн айтты. А Дмитрий Медведев дагы мурдагы президент, Россиянын президенти, ал дагы Дональд Трампка кайрылып, экинчи Россиянын ички ишине киришпей жүрүңүз. Биз өзүбүз билебиз. Эмне кылыш керек? Качан токтотобуз согушту? Аны биздин ички ишибиз. Сиздин кийлигишкенге эч кандай акыңыз жок. Биз улутубуздун келечегин өзүбүз чечебиз. Аны сиз аныктабайсыз деп катуу сөздөрдү айтты. Дональд Трамп да ага жооп берип, ошол бир чиновник менен катуу айтышуу деңгээлине түшүп калды да. Бул өзү жакшылыкка алып келбейт. Ошентип
Дүйнөдөгү абал азыр өтө оор деңгээлге жетип атат. Бирок өзүңүздөргө белгилүү болгондой Россияда жөн жатып алган жок. Бул Россия дүйнөдөгү эң биринчи орунда ядролук держава. Россия өзүнүн өнөктөштөрүн чыңдап атат. Айрыкча мына Кытай менен, Иран Ислам Республикасы менен 3 жылдык болуп, алар согуштук стратегиялык пландарды түзүп, катуу аракеттерди көрүп атат. Бириккен ученияларды өткөрүп атат. Пландарды түзүп атат, конвенцияларды түзүп атат. Булар аябай биригип атат. Андан тышкары мына ушул жылы мына Бразилияда өткөн БРИКСтин саммитинде дагы Индонезия баштаган кээ бир мамлекеттер БРИКСке партнер катары киришти. Күчтүү мамлекеттер киришти. Ошол эле Африкадан, Европадан, башка өлкөлөрдөн бул өтө чоң жетишкендик болот. Ошон үчүн многополярный мир, көп полярдуу дүйнө азыр өзгөрүп атат. Мурдагыдай Американы эч ким укпай калды. Американын мурдагы кадыр баркы баягы мурдагыдай болбой калганын дүйнө коомчулугу түшүнүп атат. Бирок өкүнүчтүүсү ушул Дональд Трамп азыр президент болуп турганда ушул согушту, Украина менен Россиянын ортосунда согуш токтотууга толук мүмкүнчүлүгү бар болчу. Мына ушундай тарыхый мүмкүнчүлүктөн ажырап калды. Рахмат, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.